мына ошондой нерселер келечекте кайталанбасын. Сиз ошол жерде төрайым катары бардыгына бирдей мамиле кылып, эпизоддорду дагы бирдей карашыңыз керек. Бир партияны бир түндө карадыңызбы, кийинки партияны дагы бир түндө карай турган болушуңуз керек. Анан общественный фонддор в кавычки жалоба бербеди, каралмабады дебей, ошондой учурлар болсо, өзүңүз керек болсо караганга барышыңыз керек. Президент айткандай, ачык, айкын. Марлен Абдрахманович, в отличие от вас, я не использую служебное положение для того, чтобы сейчас говорить о действиях вашей партии, в том числе незаконных. Но вы меня вынуждаете к этому. Я предлагаю вам тоже воздержаться от того, чтобы вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. 10 секунд. Мен сизге сурооду айткан жокмун, дагы бир жолу айтып атам. Мен сизге калуу тилегинде айтып атам дедим. Сиз антип комментарий мага бербей эле коюңуз. Мен сизден сураган жокмун, жооп бербей эле коюңуз. Сиз дагы урматтуу. Мен сизге калуу катарында айтып атам. Эгер керек болсо фактылардын баарын президентке бергем, берем дагы. Конечно, дайте факты, мы разберемся. Мы тоже выступаем за такие же принципы. Дагы бир жолу. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Но палатада депутаттардын сөзүнө комментарий берген жетекчилер бар го. Ушулар акыркы күндөр көбөйүп кетип атат да. Эмне деген бул көрүнүш Жогорку Кеңештин депутатына каяша сүйлөп отурган? Бул кимге таянып атат анда? Эмне деген бул комментарий берип атат? Сиз урматтуу төрага, мындай жетекчилерди тартипке чакырышыңыз керек деп эсептейм. Депутат айтып атат, шаардык кеңеште мыйзам бузууларга адилеттүү карагыла деп. Бир партияны чыгардың, баарын чыгарганда деп. Эмне бир партия сатып алды, калганы озун карап отурду дейсиздерби? Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын адилетсиздигинен, мыйзамдарды карабагандыгынан кайра революция болуп атат. Ошондойлор кайра кайталанбасын деп чыгылып атабыз. И бул күздө дагы болушу мүмкүн. Эгер мына жердеги сатып алгычтардын, адмиресиз колдонгон опытныйлардын 5 жолудан кайра келип, элге кызмат кылбаган депутаттардын барышына жол берсеңер. Эми сизге биз суроо берип атат да биздин кесиптештерибиз. Жөн эле жооп берип койбойсузбу, кайсы сүйлөбөй. Отличие от вас дебестен. Рахмат. Замечание туура айтылып атат. Нуржан Карбайбековна. Депутаттар суроо берип, жооп алууга укуктуу. Регламент ошондой. Силер жооп бергенге ушул жерде келип отурасыңар. Мына бүт шайлоонун натыйжаларына тиешелүү болгон маселелер. Бул депутаттарда эртеңки ушул кандайдыр бир кесепеттердин астына алуу боюнча, чекиликтерди жоюу боюнча суроолор берилип атат. Ага толук кандуу жооп бериңиздер. Анан эскертип берем. Жанакындай комментарий кылып, башка жакка эме кылбасыңар. Бу жерде личный суроо берилген жок. Жекече кара, бардыгы шайлоого байланышкан маселе. Бербөөгө мен дагы чакырат элем. Биринчи микрофон. Рахмат. Личный суроо берилген жок. Сизге мен фактыларды айтып атам. Ошол жерге башка партиялар обед, ужин алып келип атат деп атам. Мен сизге калуу тилегимди айтып атам. Акыйкат болуп бериңиз деп атам. Мен сизди күнөөлөгөн да жокмун. Жеке эчтеке айткан жокмун сиздин адресиңизге. Мен сизге калуу тилегимди, калуу катарында эртең шайлоо жакшы өтсүн. Эртең шайлоодо биз бири-бирибизге мындай кайым-кайш айтпай, сиз акыйкат өткөзүп бериңиз деп сизге калуу тилегимди айтып атам сизге. Во-первых, я вас не учу. Я вам по желанию. Я что, не имею права по желанию вам сказать, что ли? Сизге калуу тилинде айтып атам, дагы бир жолу айтып атам. Кайым айтышпасаңыз? Кайым айтышканды токтоткула. Токтотсоңуз? Суроолорго түз жооп бергиле.